Манас телеканалының көрермандарына салам жолдойбуз. Назарыңыздарда автопортрет программасы. Әлеме бүгінгі қонағыбыз жөнінде даярдалған bir қысқа видеобыз бар. Көңіліңіздерді бұрауыз, біздің қатарымыздан алыстабаңыздар. Өзгөчө тембри менен куулжуган үнү, музыканын ыргагына жараша бие. Анан да сулуулугу менен айкалышкан ачык айрым кулк мүнөзү менен кыргыз эстрадасында салмактуу орду бар Ырчы Жидеш Идрисова 1985-жылы 19 январда Нарын шаарында жарык дүйнөгө келген. Келечекте ырчы болууну самаган Жидеш Артек музыкалык тобунда 6 жылдан ашык солист болуп иштеп, андан соң Сен деген ыры менен жеке карьерасын баштаган. Ырчы коомчулукка Сен, Өмүр, Ким билет ырлары менен таанылган. 2015-жылы болсо Түрквизион эл аралык сынагын жеңип, мекенибиздин желегин желбиретип, элдин сыймыгына айланган. Урматтуу көрөрмандарыбыз, студиябыздын бүгүнкү коногу сиздер жогоруда көргөндөй өзгөчө стилдин ээси, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, таланттуу ырчайым Жидеш Идрисова биздин бүгүнкү конокто. Саламатсызбы? Студиябызга кош келдиңиз. Бардык көрөрмандарга чоң салам. Келгениңизге абдан кубанычтабыз. Кандай маанайда келип алдыңыз? Жакшынакай маанайда, эшикте кар аябай жааганда карабайбыз, маанай сонун. Абдан сонун. Биринчи эле келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин эфирибизди сиздин жаңылыктарыңыз менен баштайлы деп турабыз. Жашооңузда кандай жаңылыктар, чыгармачылыкта кандай жаңылыктар болчу? Чыгармачылыкта жаңылыктар быйылтадан, ушул жылдан баштап жаңы команда топтолду. Жаңы аранжировщик, жаңы сөз жазуучу балдар, орусча өзүнчө бала жазат, кыргызчасында башкача бала жазат дегендей. Ошол анан дагы студия записи дагы жаңырттык. Ошо Кудай буйрса, ошо жаңы команда менен жаңы топто ошо жаңыланып көрөлү деп атабыз да чыгармачылыкты. Ал топтун баары биригип сизде эле ырчы кылып чыгарышат да, же болбосо сиз команда менен чайынып жатасызбы? Жок, ал негизи закулисный команда да, көп. Ал жаңы топ менен биз жаңырларды жазабыз. Ошол жаңырды уже сахнага алып чыккан, ошо баягы эле шоу балет менен же мүмкүн дагы ойлоп атабыз. Ушул жылдан баштап музыканттар менен как бенд кылып чогултуп ошентип чыксакпы деп көрөбүз. Болушунча өзгөртүү киргизгенге аракет жасап жатасыз. Ошондой пландар жакшынакай эле бар, бирок канчасы ишке ашат, канчасы ишке ашпай калат, аны бүт убакыт көргөзөт. Бүгүнкү программабыздын жүрүшү менен тааныштырып өтүрөлү. Автопортрет программасы бул элге белгилүү адамдардын бейнеси менен тааныштыруу. Дал ошол бейнеңизди дагы сиздин балалык кезиңиздеги учурдан, анан балалык кыялдарыңыздан баштайлы деп туралы. Кичинекей кезимден эле ошо урда эткенди билчүмүн, анткени кыялым ошол болчу да, чоңойгондо ырчы аябай атактуу ырчы болом, чоң сахнада ырдайм деп ушинтип кыялданып, анандай эмнегедир ушундай 100% уверенность менен айтчумун да, мен ырчы болом деп. Ошол анан кичинекей кезимде эле ошо бала бакчадан баштап эле ар кандай утренниктерде аябай активдүү катышып, өзүн көргөзүп, бий жагынан болсо бийлеп, ыр жагынан болсо ырдап, стихотворение айтчу жагынан келсе, аны дагы ушул бардык эмне болсо, кандай чыгармачылык активдүү көргөзчүмүн да өзүмдү. Ошол анан кийин ал мектепке дагы өттү, мектептен дагы аябай активдүү ар кандай конкурс фестивалдарга катышып, ошо мектебимдин атынан, анан кийин Нарын шаары, Нарын облусунун атынан ошо Бишкекке келип, ошо чоң фестивалдарда, чоң конкурстарда ошо катышып, өзүмдү ушундай аябай активдүү көрсөтүп жүрдүм. Чыгармачылыгыңызга кимдер себеп болду? Жа кимдер түрткү болду десек болот? Билбейм, мындай эч ким деле мынтип түрткү болуп, эч ким деле барып ырдай биле деп антип эч ким айткан эмес. Өзүм кичинекей кезимден эле ушул музыкага аябай жакын болчумун. Мага тескери апам тыят эле да.
музыка менен өзүңдү жакшы бага албайсың, андан көрө английскийди окуп ошо переводчик болуп иштесең перспективасы аябай жакшы ушул профессиянын. Кийин көрөсүң, ошо англис тилин билгендер узакка көпкө сону бир жакшы өздөрүнө ачат депчи, келечегин жакшынакай алып кең кылып ачып алышат. Ошондуктан окуу деп анан кандай гана бир курстарга жиберген жок. Билбейм, ошо музыкага ушунча бериптирмин, ошо азыркыга чейин дагы ошо англис жагынан аябай ошо жокмун да. Бирок ошо жатташ керек экен, билиш керек экен, канча тил билсең ошончо сен кругозоруң кененирээк болот го, ошону билем, бирок такыр болбойт да ошо. Анан ошо кичинекей кезимден эле музыкага аябай жакын болуп, аябай берилип, канча апам мурдава деп тыйса дагы, концерттерге, фестивалдарга жибербесе дагы болбой эле аябай умтулчумун да. Ошо. Анан кийин апаңыз оюн өзгөрттү, ошол кезде туура эмес кылыптырмын деген сыяктуу. Жок, эми апам мага жакшы эле эмесин каалады да, өзү негизи музыкант болгон үчүн совет учуру ошо кулап тарап, анан 90-жылдары аябай кыйынчылык болуп калды го, аябай эле бүт. Ошонун баарын баштан өткөндөн кийин анан кийин ойлоду да, кой кызым, чыгармачылык, музыка деле кыйрат деле акча бербейт экен, андан көрүп сен өзүң келечегиңди ойлошуң керек деп деле жакшы эмеси менен эле жакшынакай эле ошо жол көрсөткөнгө аракет кылды, бирок мен апамды укпай ошо болбой эле көкпеттенип музыка жагына кетиптирмин. Бирок кана 11-класска жетип, ошо 11-класста аяктап атканда уже апам көзү жетти да, уже такыр башка жака ийилбейт экенди чынан. Эми мейли музыка десең макул, консерваторияга барып тапшырып көр. Өтсөң, мейли жиберем, Бишкекке өткөтсөң, Бишкекке барып мейли окуйсуң, консерваторияда жиберем. Өтпөсөң, андан нарында базарда семишке сатасың дедиле. Анан ошентип музыкалык окуу жайга өтүп калдыңыз. Анын үчүн консерваторияга келиш үчүн деген бияка келип, өзүң келип тапшырышың керек да, бир предметтердечи музыкалык предметтерди өзүң ырдоо жагынан дегендей. Ошону келип аябай толкунданып, анда Анарбек Ибраев Манаста иштейт консерваторияда. Ошо Анарбек Ибраев эметип каратып эметти, экзамен кабыл алды ошо экенде. Ой, какая шустрая деп, ошентип мен өттүм бекен, өткөн жок бекен, эмне деп аябай эметип толкунданып күтсөм, результатын ошо өтүп турмун консерваторияга. Ошо ойдон ошо 2002-жыл экен, ошо августтун аягында келип, уже окууга тапшырдым, уже окууга өттүм деп, ошондон баштап эле мына Бишкектемин. Абдан сонун. Анан кийин бир кафе ресторандарда иштеп калганыңызды айткан экенсиз, маектердин биринде. Ошол жөнүндө айтып өтсөңүз. Консерваторияда болобу, институт искусствода болобу, Күренкеевда болобу, ошол бардык студенттер ошо кечкисин кафе же ресторандарда иштечү да. Анан мен дагы өзүм эме чөнтөктөгү акчамды өзүм тапсам экен, деги апаман акча сурабай, өзүмчө кичине кандай болсо да жардам ошо болсо экен, өзүм кичине тыңып, өзүм жол киреме, тамак ашыма акчамды өзүм эле тапсам экен деп мен дагы ошентип ойлочумун да, ошо кафе ресторандарга барып иштесем жакшы болмок деп. Бирок кафе ресторанга алыш үчүн сен көп ырларды билишиң керек да. Жок дегенде репертуарыңда 100 ыр болуш керек. Анда деген интернет жок болчу, азыркыдай эмес. Кандай кылчу элеңиздер ошондо? Анда деген кечинде барып таанышасың музыкант балдар, кыздар менен. Же болсо ошо топтор болуп калат уже. Анан силерге ырчы керек жокпу деп сурайсың. Анан жок, керек жок, бирок керек болуп калса телефонун калтырып гана ырдап көрчү деп ушинтип ырдатып эмесчү да. Ошентип кафе ресторандарға ошентип барып кечинде еще дагы жолго дагы акча жок да, маршруткагачы. Жөө барасың. Анан жалгыз болбойм деп кечинде мен нарында андып кечинде эметип жөө баспайт элең да. Анан Бишкекте тем более чоң шаар, аябай коркосуң. Анан кийин же эжеңди сурайсың, же дагы бир курбузуңду сурайсың, мен менен басчы депчи. Ошентип жүрүп бир жолу эмеге келип калдык. Гербен деген бир топтун эмесине
түзүнө келип ал кестеден кербенден топту азыркы билбейм учурда көбүнчө силер деле билбейт болушуңар керек, бир мурда кербенден топ аябай популярдуу болгон да. 2000-жылдардын башында, ошо 90-чу жылдардын аягында кербенден топ аябай сон популярдуу болчу, улак тартыш деп. Кандай эсмеңер? Жок. Аябай ушулдуңдап күлчү да негизи көбүнчөлөрчү. Эмне деген ыр, жиндидеги ыр деп, бирок алырды мындай, ал топту азыр деп анализдеп көрсөк, мынтип айтышат го, кээ бирде вактын, как это, преждевременно, как бы, вы, орысча айтканда, наперед времени делают, и, например, ошо экени азыркы учурда биз түшүнбөй атсакчы, ал негизи продукт деген көп жылдаргы астына кеткен да негизи. Секирек жасалган экен. Ошо экендей топ болчу да, мен өзүмө жакчу. Анан кийин ошо кербенден топтун эмеси руководители Юсуп байке. Ошо Бишкекте деген ресторандарга, кафелерге ошо кербенден топтордун көп эмелерин өмөтүп коюп турду. Анан ошо музыканттар бар болчу. Эң күчтүү музыканттар, эң күчтүү вокалисттер ошо кербен топто болчу да. Анан ар кайсы Флорида деген ресторан бар болчу. Ошол жакта самый сильный был состав. Ома пел, Ербол байке, Асанчик басист, Асыл байке клавишник, Зорге гитарист. Вот Фарида же как раз Юсуп байкенин карындашы. Они как раз тогда ошо кербен топ ошо экрандарга чыгып атканда, Юсуп байке эки карындашы менен ырдап чыгышканда, анан кийин ошо кафелерге ошо таланттуу музыканттарды чогултуп, ырчыларды чогултуп, ошо кафелерге отургузуп койгон да. Ошондо ошо топко келип калдым. Бегайым деген курбу кызым алып келди, сен сону ырдайсың, давай прослушивание келебиз, давай барабыз, сен точно алышат деп келип ырдатышты. Ырдатканда Юсуп байке жок болчу. Ырдатышкандан кийин музыканттар жакшы да экен деп ошо карындашы Фарида жеп, по-моему, телефонун алып калды. Байкем айтып көрөм, может быть, эметип, убакыт болсо, может быть, сен да өзүнчө прослушивание кылат деп. Анан айткандай эле чалып калды. Анда деген азыркыдай телефондор жок, Nokia. Ошол чалып, ошо Юсуп байке кел, я хочу прослушать. Сен аябай мактап калышты музыканттар деп. Ошентип келгенде Колизейден кафе бар болчу азыр Үчүм районунда. Ошол жака келип ырдасам жактырды дагы. Анан ошондон баштап сен мага жактың, аябай потенциалың жакшынака экен. Кел давай, мен бир жака Белый айс деген ресторан бар болчу. Ошол жака келип постоянно балдар менен, кыздар менен алар сага жардам беришет. Бирден ырды постоянно жаттап тур. Ну, бир күндө бир жаттап сдавать этип, ошол бир айдын ичинде 31 ырды сен мага жаттап сдавать этсең, анан сени уже как этот полный составка курамыбызга алабыз деп калды. Анан мен сага жан талашып келет элем. Күндө кечинде келем, мага аябай кызык болчу да. Ошондо Аманчик, Жанна, Шербайке, вот ошондо ошо составда келип жаттап ырларды ошентип, негизи эле ошо мен нарында жүргөндө көбүнчө уккандарым бул ошо Бек Борбиев, Динара Акуловна аябай өлө крашым болчу да. Анан ошо Динара Акулованын группасына кирем деп, андай 4-5 класс болушум керек. Динара Акулованын группасына кирип, мына ошол жакта ырдайм деп жүргөн кезде эле бир күнү карасам, афишалар кирип калыптыр, Динара Акулова келет деп. Анда Абдумалик Шырматов менен экөө кош жылдыз менен аябай популярдуу болгон кез болчу да. Анан карасам, бир кыз жүрөт жанында. Гүлмира Эсенгулова, Гүлмира деген кыз болчу, Эсенгулова беле, уже фамилиясын каттым. Ошондо Динара эжеге таарынып, Динара эжени билсечи. Динара эже, сиз мени күтпөй койдуңуз, сиз мени албай башка кызды алып алдыңыз деп ишимен аябай туткундап таарынып. Кызганыч сезим болгон экен да. Анан азыр кийин ошо Динара эжеге айтсам, ошо күлөбүз да аябайчы каткырып. Же сиз аны билбейсиз, мен таарынган 4-5 класста окуп жүргөн. Ошол анан ошондой ошо Динара Акулованы, Бек Борбиев, Асель Турдалиеваны, ошо Алина Жетигенова, ошол учурдагы ырларды, Айчурек Иманалиева, ошол учурдагы ырчыларды аябай жакшы көрүп укчумун да.
мисалы негизи ал биздин ырчыларыбыздан тышкары дүйнө жүзүндө башка ырчылар бар экенин билбептирмин да. Майкл Джексон, Стиви Вандер, Джордж Бенсон, Boyz II Men катары ырчылар бар экенин билген эмесмин да. Ошондо мен ошо Кербен тобуна киргенде ошо Шертай байке, Нурдин байке, Нурбек байкелер ошентип үйрөтүшүп, мисалы басанова деген стиль бар, Олжобин, Бушекин, ух деп аябай ушинтип мен вкусумду, музыкальный вкусумду кадимкидей өстүрүштү, тарбиялашты. Анан кийин ошо Кербенде иштеп, ошо кафеде иштеп жүргөн учурлар мен үчүн аябай жылуу учурлар да. Абдан сонун баягы бул жакта аттарын айтып өтпөдүңүзбү? Алар да көрүп абдан сүйүнүп калса керек. Андан кийин эле сиз ошол иштеп калган бул Артек бит музыкалык тобу, Артекке кийин ошо кафеде иштеп уже мындай ар кандай жанрлардагы ырларды ырдап, өзүмдү мындай байкап көрүп, орто жолдо ошо «Сделано в Кеджи» деген проект болду биякта, КТРКда. Жана «Фабрика звезд» деген аябай популярдуу эме болбоду эле, проекттер болбоду эле Россияда. Ошого окшоштуруп бизде кылган «Сделано в Кеджи» деген проектке өтүп калдым. Ошол проекттен финалга чейин чыгып, анан кийин чота болбой калды да, мындай финалга чыккан балдарды, кыздарды дагы мындай звездный статуска жеткирмек да. Анан кийин болбой эле мен ошондо Актауга кетип калдым жумушка. Жумуштан ошо жайга деп, 3 айга деп акча таап келин деп. Ошо Актауга кетип, анан кийин кайра бияка келип калсам, балдар мен менен иштеп аткан балдар, мурдагы кафе менен ошо эле кайра келип калсам, айтып калышты, сени Андрей деген кореец келип издеп кетти, деген живой составка вокалистка кылып издеп аттым эле, ошо жидешти каякта айтасыңар деп билбейм, бизде телефону жок. Кийин Бишкекке келгенде эле биз айтып, өзү эле байланышка чыкпасы деп, ошентип Андрейге чалып калдым, сиз издеген турбайсызбы мени, ошо эмне болуп аткан, кандай болуп десем, ошо Артек тобунан Артек деген топ түзүп атам, солистка керек болот эле деп, ошентип Артекке кирип калган. Демек, издетип жүрүп кирген экенсиз да. Абдан сонун. Анан 2013-жылдагы Азия Микс КВНде эмне кылып жүрдүңүз деп сурай коеюнчу. Ошо Азия Микс менен элдиярлар менен ошо Артек тобунда иштеп жүргөндө аябай көп чоолчубуз да. Көп тойлордо, көп мындай ошондой той учурунда же болбосо корпоратив учурунда көп чогуу метип калчубуз, иштеп калчубуз. Биз как группа катары, алар болсо өздөрүнүн номерлери менен. Анан ошо балдар мени карап жүрүшкөн болуш керек. Элдер айтат кийин ошо: "Я присматривался к тебе, я искал", бизге ошондой ырчы же бала же кыз керек болчу топко. Анан кийин ошо когда состав чогулгандан кийин Артекте солистка ошо нам идеально подойдет деп сага келдик депчи. Ошол алар сунуш кылышты 2013-жылы. Балдар менен кана 2-3 жол барып келдим го дейм. Москвага барып келдик, анан өзүнчө Юрмалага барып келдик. Бирок балдар менен чыкканда бир 10 күндөн ашык убактын кетип калат экен да, а биякта топто балдар да күтүп отурушат, качан келет деп. Анан параллельно биз дагы өзүбүз ошо чыгармачылык жаатынан өзүнчө чыгалы деп ошо убакыт такыр жетишпей алгандан ошо Азия Микстен кетүүгө аргасыз болдук. Демек, Артекти тандап кеткенсиз, Биринчи Азия Микстен кеттим, анан кийин Артекке өзүмдүн орнума башка бир солист алып келип даярдагандан кийин анан Артектен кетип, анан чыгармачылыгымды ошо 2014-жылы баштадым. Абдан сонун. Андан сырткары эл аралык сынактарга катышып жүрөбүз, баарыбыз билебиз, жалпы Кыргызстан билет. Ошол сынактарга даярдануу же болбосо тандоо иштери кандай жүргүзүлөт? Биринчи ошо сынактан өтүш керек. Кандай сынактар болот да? Кимдердин арасында жоолору кандай берилет деген? Ар кимдикине ар кандай болуп болуш керек по ситуации. Сиздеги сынактарда кандай болгон? Биздики сынактарда нерв болосуңуз. Ыр обязательно. Репертуар туура тандалган болсо, ошо 50% эмеси ошо да.
50% успех ошо. Турар. Ырдан болот, Турардан. Анан ошол ырдан таркап кетет. Аткаруулугуң, хореография керек болсо ошо хореография коесуң, албетте костюм, албетте ошо билип аткан состав командасы. Мисалы Турквизионго биз бияктан отборду өткөндө, национальный отборду өткөндө, уже главный конкурс Турцияга даярдануудан мурда, даже до национального отбора менде уже шоу-балет бар болчу. Биз негизи 14-жылдан баштап ошо өзүмдүн бийчилери менен өзүмдүн шоу-балетин азыркыга чейин иштеп келем. Ошондо өзүмдүн шоу-балетим бар болчу, 4 кызым бар болчу. Бирок биз ойлодук да, ошо чоң эдеки конкурска биз өтүп калсак, составта деген албетте эркек балдар болуш керек. Эркек бала болуш керек. Анан Турцияга барып аткандан кийин ал Азия менен Европанын эмеси го. Көпүрөсү десек болот. Албетте кыргыз балдар, кыргыз кыздар, бирок ошо би тобунун ичинде дагы славян эмеси кыздар болуш керек деп, ошо байкап көрсөңүздөр, ошо Юля бар да, Катанаева. Юлядан башка мен национальный отборго еще Залина попала, по-моему. Вот, а Турцияга бара албай калды жумушунан. А так ошо 2 орус кыз, анан 2 кыргыз бала, бир кыз болуп, анан мен болуп ушун составын эметкенбиз да. Негизи ушундай моменттер, они очень, как бы, очень важны. Эл аралык сынактар өзгөчө жоопкерчиликти талап кылат эмеспи? Даярдануу процесси канча убакыт сүрдү эле? Канча убакытта жетиштиңиздер? 4 ай болду. 4 ай бою күндөп түндөп, дал ошол Бияк национальный отбордон өткөндөн кийин тиги Турцияга чейин 4 ай даярданганбыз. Ошол учурда ырларды жаздырып, анан бийлерди даярдап, костюмдарды даярдап, абдан сон. Анан ошол 2015-жылга кайтып келели, сиз айтып аткан Турквизион сынагында. Биринчи кандай сезимдер болду сизде? Баягы бул жакта турдан өткөндөн кийин, Түркияга жолдом алгандан кийин сизде кандай сезимдер болду? Турцияга жол бияктан өткөндө эле жыргаганбыз, бирок сразу эле ошол эле учурда мындай от души жырга алган жокмун, анткени сразу эле ошол учурда эме ответственность, жоопкерчилик бар да. Сен жөн гана Жидеш Идрисов барбайсың да, сен килеген ошо Кыргызстандын атын чыгарып барып атасың, ошондо эмес сага деп башталды. Такыр үндөн нормально уктай албайм, нормально тамак жей албайм, ошо жоопкерчилик бар да чоң. Анан ошончо барып аткандан кийин жеңип келбесе уят болобуз деп, койку уят болбосо экен, жеңип келсек экен, биринчи орун алып келсек экен деп ушинтип эле барып, даже аяктан бергенде уже биринчи Кыргызстан деп жазылганда таблодо мындай деген болду, сезим депчи рас болду, мен намысын жакшы коргоду, Кыргызстандын желери алып келебиз деп ошой болду, бирок ушунча мындай жоопкерчиликти катуу мындай эмет сезген үчүн ушундай сразу таркап кеткен жок да. Ал кийин бир 3-4 айдын ичинде акырындап ошо тарады болуш керек. Демек эстеген сайын кубанып коёттуңуз. Баягы 4 айдын ичиндеги бул жеңиш менен жуулуп кетсе керек деп ойлойм да. Баягы кыйынчылыктар, жол болсо ошол баягы кыйналуулар десек да болот. Албетте. Анан ошол Турквизион эл аралык сынагы сизге кандай тажрыйба алып келди? Эмнелерди ала алдыңыз? Эч качан канча мындай өзүңдү мындай канча толкунданып атсаң дагы, канча мындай ар кандай ойлор болот го, жеңбей калсам эмне болот, анан мынтип калсам эмне болот деп сомнениялар болот го. Канча сомнение болбосо дагы өзүңө ишенишиң керек. Сен өзүңө ишенбесең, башка бирөөнүн ишеничи сен сага эчтеке кыла албайт да. Эгерде ошол сен колуңда болсо, сен ошол экиге до конца ишенип, до конца мен күчүм жетет, мен ошону кыла алам деп ошентип ишел аягына чейин барышың керек. Мынтип калат, тигинтип калат деп шултоп-бултоп таппашың керек. Только гана аягына чейин жетем, болгон күчүмдү ошол жака сарптайм, болгон аракетимди жумшайм, болор иши болот. Главное мен аягына чейин жетишим керек деп ошончу керек экен. Абдан сонун. Ардактуу көрөрмандар, сиздер Манас телеканалында автопортрет программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн бизде конокто өзүңүздөр көрүп жаткандай Жидеш Идрисова жана акыркы эмгектеринин бири Диско аттуу чыгармасын бирге тыңдайлы. Андан кийин биз сиздердин катарыңыздарга кошулабыз.
T-I-S-U. 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 Бүгін біздер қандай, жақшына қайманай, жақшы жаңырғандай. Көзден жылдыз жарқып, ақ көніктері ай-ай, көңілден де қорақтай. Жүрек ашығып, сүйіп ташып бұлақтай, жашарып жан, күн нұр жашынып. Бүгін керді кешке шан, қайрадан шашылып, ау. Диско, диско, бізде диско, бізде бүгін диско, диско, Жебелер жетіде, жеті күн кечінде, тарықшалар желдеде. Құбары тажабай, қубанышым батпай, ұрдай берім талықпай. Жүрек ашығып, сүйіп ташып бұлақтай, жашарып жан, күн нұр жашынып. Бүгін керді кешке шан, қайрадан шашылып, ау. Диско, диско, бізде диско, бізде бүгін диско, диско, T-I-S-O, T-I-S-O. Бай жайында, бағып жандыны, бағынып жан сен бақытқа, себебі бүгін кешінде. Диско, диско, бізде диско, бізде бүгін диско, 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 бізде диско, бізде бүгін диско, диско. Ардақты көрермандарыбыз, біз программабызды улантабыз. Клипті барыбыз көрдік. Негізі эле стилиңиз өзгөчө. Ошол стилиңиз жөнүндө сөз болсун. Өзгөчө өзүңүздүн стилистиңиз барбы? Кимдер менен иштешесиз дегендей. Албетте стилистим бар. Стилистимдин аты Ирин Мухаммад. Экөөбүз биргеликте иштешкенибизде гана 19-жылдан баштап иштешип калдык. Негизи өзүм кичинекей кезимден эле ушундай өзгөчө бир башкача буюмдарды жакшы көрөт элем. Мектепте окуп жүргөндө ошо кол эмгек сабагын аябай жакшы көрчүмүн. Анан аяктан кыздарды машинкада тиккенди үйрөтүшөт да. Анан ошо мугалим менен мисалы юбка тигебиз десе, мен болсо мен юбкамдын модели деген мисалы полностью бияк астынан тиге мындай юбка карандаш болсун, анан астынан эмеди баштап үстүнө чейин тиге замочек салабыз деп ушунакындай бир модельдерди ойлоп таап ушинтип берчүмүн да. Кичинекей кезимден шарфыман болсо шапка тиге калып ушинтип, джинсы шымдан юбка тиге ушинтип жакшы көрчүмүн өзүм. Анан ошо кичинекей кезимден ошондой болушум керек. Азыр ошо стилист менен иштеп калгандан кийин ошо стилистин түшүнүп калды, кандай эмнени буюмдарды, кандай нерселерди жакшы көрөт экенин. Ошого басым кылып, ошо
стилде ошентип иштешип чыгабыз экөөбүз биргеликте. Сиз чогуу иштешкен бийчилер тууралуу болсун суроолор. Негизи эле бир бий тобу менен чогуу жүрөсүздөрбү, же болбосо клип тартуу учурунда эле, же болбосо сахнага чыгууда эле иштешесиздерби? Жок, өзүмдүн шоу балетим бар. Ошо 2014-жылдан баштап клип Сен деген демек 10 жыл болуп калыптыр, э? Алгачкы клипте ошо экенде шоу балеттен башталган. Башында 2 кыз 2 бала болчу, анан кийин ошо кыздар менен эле гана иштешип калдык. Албетте кастинг менен карап тандап алабыз кыздарды. Ошол өзүмдүн шоу балетим, ал негизи өзүнчө топ эмес. Ар бир кызды тандап алабыз. Болгону гана ошо быйылкы шоу балетим ошо TikTok эмесе баракчасы аябай популярдуу болуп калды го. Азыр ошо 4 кыз өздөрүнүн баракчасын аябай TikTokто активдүү эметип жатышат, бирок аларды дагы ошо өзүнчө кылып тандап алганбыз да. Анан кийин эле алар ошо TikTok баракчабызды өзүбүз активдүү кармайлы чечтик, кандай көрөбүз дегенди айттык. Жакшы эле көрөбүз, чыгармачылыгыңарда өзүңөрдү самореализовать эткиле, обязательно болгону гана жумушка биздин мен чыгармачылыгыма мындай болбосун деп, параллель мындай пересекание болбосун деп ошол. Абдан сонун. Анан чыгармачылыктагы жаңылыктарыңыздан бөлүшүп өтсөңүз, негизи эле чыгармачылыктагы бул идеяларды кайсы жактан аласыз? Идеяларды азыр негизи ошо чыгармачылыкта таптакыр эле башкача болуп калыптыр. Эмне үчүн? Анткени 2017-жылы ошо кызыбыз, кичүү кызым Адель төрүлгөндө негизи билбеген адамдар бар болуш керек, бирок чыгармачылыгымда мен продюсерим бул менин жолдошум Андрей. Андрей өзү негизи музыкант, анан ошо Наринай, ким билет, иши кылып, эки канат менин болгон бүт авторлук чыгармаларымдын ошо музыкасын Андрей жараткан. Андан тышкары ошо клип кандай болуш керек, менин образым кандай болуш керек, өзүмдү кандай алып жүрүшүм керек, ошонун баары бүт Андрей көзөмөлдөп турат. Ошонан кызыбыз 2017-жылы төрөлгөндөн кийин эле биз ошо улуу балдар кыздарыбыз менен кичине өзүбүз мындай жакшы киришпеп турбуз, жумуштун артынан акча табыш керек, иштеш керек деп атынан ошо кичүү кыз төрөлгөндө кой муну менен ошо балалыгында өткөрүп жибербейли, кайра кайтып келбейт экен деп анан ошо Адельге ошо баш отус менен кирип кеттик. Ошо баланы өзүбүз багабыз, өзүбүз карайбыз деп. Ошентип кирип кетип чыгармачылык артта калды. Анан кайра кайтып келсек, таптакыр эле башкача болуп кеттир. TikTok пайда болуптур. Анан мурдакыдай телевидение менен радиого алып барчу элек клиптерди, ырларды. Анан ошо телевидение менен радио аркылуу эле таралып кетчү да, ырларыбыз, клиптерибиз. Азыр андай болбой калыптыр. Азыр ошо башкача болуп калыптыр, ошо кандай болуп атканын өзүбүз да билбей эле азыр ошону карап атабыз. Анан мурдакыдай дагы ырларды жаздырсак дагы алар такыр эле өтпөй атат. Азыр ошо Улукман Апо Бакырдын стилине жараша жакшы ырлар, Джаксон стилине жараша ошо ырлар жакшы өтүп аткан өзү биз дагы карап атабыз. Ошо балдардын дагы ошо Борбордук Азиядагы болуп аткан ийгиликтерине карап ошо мотивация дагы болуп атат. Албетте дагы гордимся за наших ребятанан. Ушундай балдардай кылып иштешип көрүш керек экен. Заман башкача болуп калыптыр деп ошо балдардын артынан дагы ошо үлгү катары карап ошо ушундайраак кылып көрөлү, стилди өзгөртөлү, жумушту башкачараак эмеде аптада кылыш керек экен, буруш керек экен деп ошо азыр кичине башкачараак болуп иштегенге аракет кылып атабыз. Демек өзгөрүүгө, баягы өзгөчөлөнүүгө бет алып жатыптырсыздар. Жолдошуңуз экөөңүздөр тең чыгармачылык дүйнөдө баягы чөйрөдө болгондон кийин ысык сугун билесиздер чыгармачылыктын. Кыздарыңыздын дагы чыгармачылык жаатына киргизели, ырчы кылалы деген ойлоруңуздар болобу, же болбосо балким тескерисинче каршысыздарбы? Каршы болгон туура эмес болуш керек, анткени ата-эне катары, мен мисалы эне катары кыздарым кайсы жагында жакшы ачылып, ошо кайсы асбапты тандабасын мен аны колдошум керек. Анткени мен үчүн кыздарым ошо бактысы өтө бийик, орунду ээлейт. Анан негизи кыздарым ошо чыгармачылыкка жакын.
Сивара чыгармачылыкка аябай жакын. Быйыл Кудай буйрса ошо Манаска поступать этип көрөбүз. Бирок башка тармагында өзү сүрөткө жакын да, өзү сүрөт тартып, кол менен бир нерсе жасаганды ушундайга жакшы. Бирдемке түйүп, иши кылып, ушундайларга жакын да. Анан Адель болсо дагы сүрөттү жакшы тартат. Мындай ырдайтпы десем, бийлейтпи десем, мындай чисто по настроению. А так ырдап, бийлеп кетпейт эле болуш керек. Ошо жакын нерсеси ошо сүрөткө жакын өкө тең. Бирок мен дагы өзүм кичинекей кезинде ошо сүрөткө жакын болчумун да. Жакшы. Сүрөт тарткан жакшы көрчүмүн. Анан класста эң жакшы сүрөтчү мен болчу деп коем. Абдан кызыңызга да ийгиликтерди каалайбыз. Анан ар бир чыгармачылыкта, ар бир чыгармачыл ырчы айымдын же болбосо ырчы мырзанын продюсер болот эмеспи? Продюсер менен дагы өсүшөт, алдыга жылышат. Чыгармачылыктагы продюсериңиз, жолдошуңуз болгондогу артыкчылыктары кандай сизде? Артыкчылыгы? Жаман жериби? Плюс жактары, жакшы жактары. Постоянно экөөбүз бирге болобуз. Анан мен мисалы кружканы ак кружка эмблемасы менен деп көрүп атпаймынбы? Алда ушундай көрөт да, кээ бирде мисалы жок бул анча деле ак эмес экен, бул цвети кичине серыйга жакындап кетет экен деп ушундай көз караштарымдай кичине эметип кетет го. Ой, кечирип коем. Ой, кечирип койдум, кечириңиздер, будильнигим ишип кетти. Ошону көз караштарыбыз эмеге төп келишип турат постоянно. Анан мисалы мен ырчы катары диапазонумду кандай ырдай алам, кандай ырга күчүм жете алат, жетпей алат, жетпей алгандарын ошонун баарын бүт Андрей билет да, музыкант катарынан. Диапазонум мисалы мындай, сага момдер жакшы жарышат, моорду сага прям идеалдуу болот, ырдап кете аласың. Булар сага мындай слабыйраак эле болуп калат экен, буга мындай көп деле эмет мани кылбай эле болот деп ушурекендей бар да. Жакшы. Анан биздин мамлекетте, Кыргызстаныбызда негизи эле чыгармачыл адам болуш оорбу, кандай сиз үчүн? Негизи мамлекетте деле эмес, негизи дүйнө жүзү боюнча ошо айымдарга кыйын. Чыгармачылык жаатта, тем более актрисаларга, ошо алып барчу айымдарга, ырчы айымдарга, модель айымдарга кыйын. Анткени постоянно элдин астында жүргөндөн кийин сен толуп кетишиң кичине негатив комментарийлерди алып келет, түшүнбөстүктү алып келет. Анан мисалы боюнда болуп калып, анан кичине ар кандай болот да. Ошондой гормоналдуу бир нарушениялер болот. Анан баланы алып жүрөсүң, төрөйсүң дегендей, боюңда болгондо сахнага чыгып ырдасаң дагы мындай кээ бирлер да туура эмес көрүшөт да. Боюнда болгону үйдө эле отура бербей депчи, үйдө отура берсең сен чыгармачылыктан чыгып кетесиң. Анан кайра эле чыгармачылыкка келип ошону улап кетиш аябай кыйын да. Мисалы мырзаларга андай кыйынчылыктар жок да, айымдарга карагандачы. Анан ошо төрөгөндөн кийин да баланы эмизесиң, ошо убактың менен мисалы жумушту дагы бирге алып, баландай бирге алып, үйдөгү майда чүйдө ошо эмелерин, бытовой частьтарды алып кеткенге дагы кичине эмерээк, татаалыраак. Анан азыркы учурдагы кыргыз эстрадасынын абалы кандай? Кандай баа бересиз биздин ырчыларыбызга, негизи эле кыргыз эстрадасына сырттан карап? Азыр ошо мен үйдө айтып кеткендей, ошо Улукман Апобакыр, второй кадагы азыр аябай сон чыгып атат. Джакс, албетте Эмирбек Атабеков, бул биздин стабилдүү хитмейкерибиз. Анан Бек Исраилов аябай жакшы чыгып атат. Негизи ошо Бекти аябай жакшы көрөм. Ошо адам катары дагы жакшы таанышпыз. Адам катары дагы аябай жөнөкөй адам, чыгармачылыгында дагы аябай таланттуу ырчы бала. Азатты да тоже экөө как раз проектте барып келишпедиби? Орустардын проекти, Россия, Москвада проекти, да, атынтып калдым азыр. Там, по-моему, 100 киши туруш керек да, сен ырдап атканда. Ошондо да аябай жакшы көргөзүп, аябай жакшы мындай Кыргызстандын авторитетин ошо аябай жакшы көтөрүштү. Ошон үчүн ушундайларды карап, албетте, багыңды төмөн көрсөтөсүң.
мен көз карашым ушундай да, азыр ошо Кыргызда ошо эстрадада, музыкада ошо чыгармачылык жатта аябай жакшы сон чыгып келатат. Андан тышкары деле ошо спорт жагын карасаң деле биздин кыздарыбыз, балбан кыздарыбыз кандай гана азыр ийгиликтерге жетип, ошо биздин Кыргызстандын атын сон чыгарып атат. Абдан сонунан биздин чыгармачылыкка эле кайтылып келсек, ырчыларыбыздын дүйнөлүк деңгээлге чыгуусу үчүн сөзсүз эле чет тилде же болбосо англис тилинде ырдашы керекпи? Башка кандай жолдорду да кылсак дүйнөлүк деңгээлге чыга алабыз, тааныла алабыз? Кореялык топ BTS-тин мисалында көрсөк болот. Жон гана өзүнүн тилинде ырдап, аябай кандай бир чоң популярдуулукка жетти. Ошо эгерде алар өзүнүн тилинде ырдап чыгып атса, бизде деле андай деле шанс бар. Болгону BTS-тин мелери аябай фан базалар аябай күчтүү да. Эгерде биздин дагы ошо биздин ырчыларыбызда дагы ошондой күчтүү фан база болсо, ошо прослушивание, ошо цифровой площадкаларда продвигать этип постоянно топ как бы первая тройкаларга чыгарып кете турган ошо күчтүү фан базалар болсо, албетте кыргызча ырдап, ошо дүйнө жүзүн ошо кыргыз тилинде ырдап, кыргыз музыкасы менен ошо Кыргызстандан чыккан, почему бы нет? Демек, дүйнөлүк деңгээлге чыгышыбыз өтө эле оңой экен, э? Көзүм жетти. Тем более азыр интернет ушундай бир аябай өнүгүп өсүп жаткан кезде, мисалы балдар чыгып атпайбы азыр мына Борбор Азияда популярдуу. Азыр улук манапы кайсы ошо Борбор Азиянын кайсы бир өлкөсүнө барба, кайсы шаардан сураба, улук манапы Бакыр, второй К, билесиңби, Жакс билесиңби, бүт бара айтышат, билебиз Кыргызстандан деп. Ансыңары Борбор Азияны ушундай жакшы ээлеп кеткенден кийин дагы кичине аракет менен ошо колдоо менен обязательно бул колдоо көрсөтүлүш керек да, фан база жактанчы, фанаттар, поклонниктер, күйөрмандар, көрөрман жактарын аябай мощный эгерде колдоо болсо, албетте чыга алабыз. Азыр дагы да сунуш болсо эл аралык деңгээлдеги конкурстарга, фестивалдарга катышасызбы? Азыр фестиваль, конкурстардын заманы өтүп кеткен. Кайсы заманга келип калдык? Байкасаңар азыр проекттер, в основном ошо телевизионный проекттер. Азат менен Бека барып келген проекттер сыяктуу көп өздөрүнүн азыр ошо проекттер популярдуу конкурс, фестивалдарга караганда. Анан андыктан дагы конкурстарда, любой конкурста мурда ошондой болчу, азыр билбейм, өзүнүн возрастной категориясы бар. Ошондо мен как раз 15-жылы Түрквизион 30 жашка чейин деген возрастной категориясы бар болчу. Мен анда как раз 29 жашта экен. Ошентип я успела, да, получается. А так жок, бирок как бы уже бир конкурста барып, өзүңдү ээлеп деп коем, бир конкурска барып, өзүңдү көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп алгандан кийин кайра барып дагы эле, как бы это получается, попытка, да, доказать еще раз, вот я там посмотрите деп, ошо экенден өзүм как бы даже мындай көрбөйм да, жакшы көрбөйм. Ошондуктан уже бир конкурста эледиңби, молодец, отур. Башкалар дагы барып, өздөрүн сынап көрүш керек, өздөрүн көрсөтүп көрүш керек дегендей. Абдан сонун. Багым салсак, эксперимент жасоодон коркпойт экенсиз да? Дагы кандай өзгөчө сапаттарыңыз бар? Балким эл билбеген сапаттары. Эксперименттердеби? Ошол нерсени жасоодон коркпойт экенсиз да? Дал ушул сыяктуу эле, бул сиздин жакшы сапатыңыз деп билем. Кандай башка жакшы сапаттарыңыз бар, өзүңүз баалаган? Мен идеалдуумун деп коем. Билбейм, мен өзүм жөнүндө айта албайм да, жакшы сапаттарым же жаман сапаттарым. Анткени ар бир адам, чынын айтканда, ар бир адам өзүн нормальный адам, мен жакшы адаммын деп эсептейт да. Бирок ошо адамга баа берген эң жакын адамдар болот. Ата-энеси болот, жубайлары болот, балдары, аяштары дегендей, чогуу бирге иштеп аткан коллективиндеги адамдар. Ошондуктан мисалы өзүң ошо адамдардын баасы туура келет го деп ойлойм. Анткени биз ар бирибиз өзүбүз жөнүндө жакшы эле ойлойбуз да. Абдан сонун. Келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз жана сизге эркин микрофон суналы. Жалпы кыргыз элибизге, биздин жамаатыбызга өзүңүздүн сөзүңүздү айтып өтсөңүз болот.
бардык силердин көрөрмандарыңарга жалпы эле кыргыз элиме эң негизги каалап кетүү нерсем бул ден соолук. Ден соолук чын болсун, бекем болсун, өмүрүңөр узун болсун, көп жакшы нерселерге умтулуп, көп жакшы нерселерге жетишип, ошо чогуу биргеликте өлкөбүздүн өсүшүнө, бутуна тезирээк туруп кетишине аракетибизди, күчүбүздү салсак деп ойлойм. Анын үчүн баарыбыздын ден соолугубуз бекем болуш керек. Ден соолук дегенде бир гана физикалык жагынан эмес, моралдык дагы жагынан, ошондуктан бириңерди берегите друг друга, берегите себя. Ошол анан жакшы бир нерселерди жашоодо калганга өзүңөрдүн артыңардан жакшынакай эс калтырганга аракетиңерди аябагыла. Анан эч качан сынбагыла, баары жакшы болот. Буюрса баары сонун болот деп ишенем. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрөрмандарыбыз, сиздер Манас телеканалында автопортрет программасын көрдүңүздөр. Аны мен Элдер Асылбеков алып бардым. Ал эми бүгүнкү биздин коногу сөзгөчү стилдин ээси, эл аралык сынактардын жеңүүчүсү, таланттуу ырчайым Жидеш Идрисова болду. Программабыздын соңунда сиздер үчүн сөзү Андрей Догайга таандык жана дал ушул кечиресиздер, музыкасы Андрей Догайга таандык, сөзү дал ушул Манас телеканалыбыздын мүдүрү Бүлент Намалга таандык Наринай чыгармасынын түркчө варианты назарыңыздарда. Саламатта туруңуздар. Ağzımı bıçak kaçmaz, gözlerim gülmezdi hiç aşkla yanana kadar. Ruhum kimseyi seçmez, sevdayı bilmezdi hiç kanım donana kadar. Çaresizliği ezdim, yepyeni şeyler sezdim. O an sorular oldum işte. O an kervanı yolda düzdüm, sanki evreni gezdim. O an kendimi buldum işte. Aşk korkuyla yanan kalpler yorulmaz. Narenay, narenay.
gözlerim kamaştı biraz. Sende olmayan özellikler, gereksizdi bomboşluğu. Aşk olduğuyla yanan kalpler yorulmaz. Aşkla akan coşkun sular durulmaz. İçindeki korlardan koca bir ateş yaktın. Gökyüzündeki deli şimşekler gibi çaktın. Gözlerimden gönlüme şelale gibi aktın. Zirvelere ulaştım, yerden kanatlardan